Waymo деген такси айдоочусу жок. Кадимки эле Яндекс таксидей кылып чакырсаңар болот. Келет, силерди алат, бара турган жериңерге алып барып коет. Эч ким жок. Жакында таксилер ушундай болот. Алдыбыздагы бир 5 жылда. Америкада бүгүн акыркы күн. Кечке чейин убакыт бар эле. Cybertruck'ты көрүп, тест-драйв кылып көрөлү деп келдик. Бул азыр дүйнөдөгү эң белгилүү машина. Элдин баары ушуга кызыгат. Көчөдө айдап кетип атса, элдин баары муну видеого тартат, сүрөткө тартат. Америкада анча эле болбой калыптыр. Америкада тез эле көрөсүңөр. Бирок башка өлкөлөрдө бул азыр дагы эле өтө популярдуу. Катуураак басыш керек экен. When you go to the one outside, you're going to take the key card and you're going to scan it right here under the camera. That's how the car can turn on and unlock, right? So once you're inside and everything, do you mind if I use you as a demonstration? Yep. Awesome. So you're going to take this key card and you're going to put it right here on the first phone charger. Oh, it can be in my pocket? For the key, it's got to be in there, but with your phone as the main key, yeah, it could be in the vehicle, and then you're good. Now turn left onto North John Young Parkway. Автопилотко коюп койдук. Cybertruck'ты. Өзү айдап кетип атат. Cybertruck'тын ичи ушундай экен. Сонкана еще футуристичный экен аябай. Бассаң Алайянсыздар, э? Жестко. Тяжеловатый, да, все равно? Автопилот менен айдап кетип атабыз. Видео плохо деген. Машина өзүн өзү айдап кетип атат. Чатуктай берсе болчу да экен. Адрести киргизип койдук. Балконго жакка алып барат. Now turn right onto Lee Road. Көз кара сөз жана башка кадимкидей жалтырак алышкан. Мен болсо дагы эле жүрөм мырдап сага эле үмүтүм үзүлбөй дали ошол. Билем барым бул полип бары бир издеп сенен барам келесиң. Жалгыз эмизде түтүтүтү нарсы. Бизге 1 саатка айдап келгенге уруксат беришти, бекер эле. Барып, ар бирибиз бир аздан рулга отуруп көрдүк. Мага өтө жакты. Өтө жакты, айдаган оңой эле. Бул абдан ыңгайлаштырылган бир машинага окшоп турат. Болгону арт тарапта отургучтар артка жатпайт. Ичинде өтө комфортко көнүп калган адамдар үчүн ичи жөнөкөй болуп көрүнүшү мүмкүн. Бул машинелердин бир өзгөчөлүгү, эң күчтүү тарабы, бул Cybertruck болсун, Tesla болсун, булардын автопилоту. Булар миллиондогон машинелерди айдап, ошол машинелердин канча жолдо жүргөн болсо, ошолордун датасын топтошот да, маалыматтарын топтошот. Кайсы жерде кандай каталар кылынды. Ошолордун баарын топтоп, ошолорго жараша автопилотко ошол маалыматтарды киргизет. Эгер мындай ката болсо, мындай кыл. Кызылда басып кете турган болсо, токтот. жана башка деген адамдардын кетирген каталары бар го, ошолорду баарын топтоп
ошолорго жараша алгоритмди байытат. Алгоритм ошого жараша ар түрдүү алдын ала ошолордун алдын алуучу иштерди, кыймылдарды киргизишет. Мындайча айтканда автопилот менен эле айдап кете берсе болот да жакында.